Ушул видео неге yüz атаң чорап ата? Кушөбек атаны бир мактап бербейсизби? Кандай чогуу жүрдүң өөр? Кушөбек ата жөнүндө эле. Бир мактагызчы. Мына bir тугандар мына Мындан кийин. эки ак сакалды мынакей сакалдууларыбыз эле экөөбүз экенбиз. Экөөбүздөн мына 80ге жакындап жашыбыз барып калды. Анан жаштайыбыздан бирге чоңоюп, мына bir айылда бирге өстүк. Кушөбек атаңды арды мактасам, мен мактасам жарашат. Анткени мен эң жакындан, мындайча айтканда эң жакындан аралаш өскөн тең тушум, нары тууганым, нары өзүм жакын көргөн санаалаш адамым. Мына bunun бул экөөбүздүн бири-бирибизге жагып калганы кайсы? Экөөбүздөн мындай ар нерсени ачык сүйлөгөндү жакшы көрөбүз. Ачык сүйлөгөндү жакшы көрөбүз. Анан кийин мындай экөөбүздүн тең мындай ичибизде кирибиз жок. Өзүбүздүн агайын туугандар болобу? Мына айылдагы жамандык жакшылык тигиндей мындайдын баарында ушу чогуу туруп, ошо бала чакага баш көз болуп, ушу жагыбыз экөөбүздүкү бирдей сапат. Чындыгын айтканда. Анан кийин бу өзү абдан ак көңүл. Мактоого келгенде. Муну жалаң эле мен мындай жак өзүн мактоого мактаса эле дардаңдап кете турган эмес. Кайра өзү ошо мактап койсоң, кайра нар жагын түзөй турган адам. Өзү ушундай адам деп билем. Анан Кушөбек атаңар жакшы карыды. Жакшы карыганы ушу байбичеси менен очар-бачар болуп, азыр бала чакасынын баарын тарбиялап, өстүрүп, ордоруна коюп, келин кезектеринин чайын ичип, байбичесинин маңдайында жаркылдап күлүп турган адам. Эми Жанбек акен да постоянно сары сөгөттүн жүгүн мойнуна алып жүрөт. Ушул инигиси да бир мактап кетпейлиби? Мен айтайынбы? Жанбек ак. Жок, сиз. Анда Мирлан ук. Бу Жанбек биздин айылда, менден жаш болсо да биздин айылда төрөлүп өсүп, экөөбүздөн мындай бири-бирибизди аке уке деп сыйлаган адамдар. Аке деп. Анан бир жагынан экөөбүздүн тең тайге тайыбыз короштор. Бөлөдө болобуз. Бөлөлүк да жагыбыз бар. Андан кийинки эме Жанбектин жакшы сапаттары мына кийинки биз сойжуз тарап эме болго сойжу убагында эле муну менен биргиштешип шопурлук кызматты аркалап көп жанагы активдер менен өзү ошо башы директордун шопуру болуп дагы мындай үзүрлүү эмгектенди бул жигит. Зоотехниктен да шопуру болду. Идеги ишинде мындай кынтыксыз иштеген жигиттердин бири болду. Андан кийин мына кийин ошол эмесинин арты менен айылдык кеңештин канча жылды 3-4 жолку төрагасы. Эмесинде төрага болуп, депутат болуп, анын үстүнө төрага болуп иштеди. Мен дагы өзүм дагы депутат болуп көргөн адам катары, бу депутат десе эле жөн эле бир эмес, депутаттын өтө көп өзүнүн арка жүгү бар. Ал элдин ишеничин, элдин мындай ошо купулуна толуп мындай иш кылыш үчүн көп эмгек керек. Ошого татыш керек. Мына Жанбек ошого татыктуу болуп, элдин ишин аркалап, эл үчүн иш кылды. Азыркы убакта дагы мына техникаларын колго алып, азыркы убакта дагы
şu ayılığımızdaki eldin tirgiliginin işlerin barın teknikalarını bütkörüp Canbek edip sıyırmatka yaşların arasında da şu Canbek ol sıyırmatka bölüm turar. Men uşunda çabalayım bu jigitti. Bu jigit tuğandarının içinde de kadir var ki öte joğru. Canbek ake bir bata kızır koyuş bu. Canbek O men. Canbek Beşata gaylatın içinde çıkan jigitlerden biri olgonun biz üçün sıymık. Mına emi dağı senin aldıda jazay turgan işlerin mına aylığındağı ağa tuğanlarına bizden keyinki aksakal bolup mına bizge okşap 80 de arkalap uzak yaşaşına bala çakağın sıyırmatına bölünüşüne jana gen solunun çöң boluşuna Amin. şundayla biz menen koşu birlikte bir yürüyüşte silaşkan adam bolubuzga sağa sıyırmatыбызды anan жақсы ыраатчылыгыбызды билдиребиz. Amin.